1977-жылы Музейлердин эл аралык кеңешинин ассамблеясы 18 май Музейлердин эл аралык күнү деп белгилеген. Эл аралык деңгээлде 2007 жылдан бери музей дүйнөсүнө коомчулукту тартуу максатында жыл сайын музей сүйүүчүлөр үчүн музейдеги түн акциялары өтөт. Дүйнө коомчулугу менен катар Кыргызстанда бул күн 2010 жылдан бери майрамдалып келет. Ал эми Улуттук Манас Ордо комплексинде дагы түнкү музей аталышындагы иш-чара өттү. Карабол чокуга ылдый жагынан Карабол чокудун башына чейин атайын ушу майрамдык маанай болсун келген элдерге өзүбүздүн кызматкерлери деп ушу бир Кыргыз Республикасынын желегин, экинчи ушу Манас атабыздын туузун илдик. Бүт 40 чоро ордобуздун кире бериштеги аркабыздан бери түнкү музей болуп, ушул жерде азыр эми караң киргенде көрүнөт. Баардыгы жаркырап, экскурсоводдор ушул жерде түнкү музей боюнча маалымат беришмекчи. Коллективден башка дагы ыктыярчыларыбыз бар. Биздин область боюнча ушул тапкандарын, музейге керектүү экспонаттарды каерден болсо да алып келип көп жылдан бери тапшырып жүрүшөт. Бүгүнкү күндө Улуттук Манас Ордо комплексинде 6000ден ашуун ар кандай экспонаттар орун алган. Алардын 3000ден ашууну музейге коюлган. Музейдеги кызматкерлер үчүн ар бир экспонат баалуу, анткени алар байыркы кыргыз элинин тарыхын тастыктап берет. Зарема Асанбекова Улуттук Манас Ордо комплексинин музей кызматкери. 17 жылдан бери ушул тармакта иштегендиктен бүгүн атайын Улуттук Манас Ордо тарабынан ардак грамотага ээ болду. Бул грамотаны алганыбыздын жакшы жагы канча сыйлык алсаң, грамота алсаң, ушунча иштеген ишиңе ыраазы болосуң, ошончо иштегиң келет дагы. Ишке болгон кызыгуу аябай артат да. Иштеген тармакта азыркы учурда биздин музей Манас эпос музейинин ичинде 3000ден ашык экспонат бар. Ал эми өзүнчө дагы фонд хранитель деп коет. Ал жерде дагы 5000ден ашык экспонат бар да. Марлен Үкүбаев 2015 жылдан бери Улуттук Манас Ордо комплексинде элдик мураскер болуп, өз ыктыяры менен тапкан табылгаларын өткөрүп келет. Элдик мураскердин айтымында, айрым учурда байыркы буюмдарды эл арасынан көрүп калса сатып талат. Ар бир табылганы тазалап, Улуттук Манас Ордо комплексине алып келет. Бул күнү дагы бир топ байыркы буюмдарды алып келген. Буга чейин ошо 30тан ашык өткүзгөм. Ар кандай жаргылчактын таштары бар, найзанын учун алып келдим бүгүн. Бул эң баалуу да мен үчүн. Кылычтын бир сыныгы бар экен, аны да таап алып, арасынан кээ бирлерин сатып алгандарым бар. 3000ге сатып алгам. Ар кандай аны сатып жүргенче анан көрүп музейде турсун деген ойда. Ушу жаштарга айтат элем, ушу мындай четке сатылып кеткенче анан көрүп ушу музейде калса деген ойда. Жылдан жылга Улуттук Манас Ордо комплексти жакшыртуу жана элди тартуу боюнча аракеттер көрүлөт. Быйыл дагы бул комплекске бир катар жаңылыктар жасалганы турат. Алардын алгачкысы болуп үйлөнгөн жаш жубайлар эми Улуттук Манас Ордо комплексине зыярат кылгандан соң никеге дагы каттоо ушул жерде болмокчу. Мындан тышкары көп орундуу түлөккана куруу үчүн дагы пландар бар. Область боюнча үйлөнгөн жаштар баардыгы бери келишет. Келип эле мындай саякат катары эле кетишет да. Эми жаштар келсе биринчи ошол бакыт өргөбүз деп атабыз. Анын ичин ушул Манаска, кыргыз элинин каада салтына батага ылайык деп мына биринчи үйлөнгөн жаштар ошол жерге кирет. А жерден нике күбөлүгү тапшырылат. Жөн эле нике күбөлүгүн тапшырып койбой, жаштар ант берет. Ушу Манас Ордодо жаштар өзүн кантип алып жүрүш керек деп ушуну Манас Ордонун касиети жөнүндө дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Айта кетсек, Улуттук Манас Ордо комплексиндеги түнкү музей иш-чаранын соңунда келген конокторго атайын слайд көрсөтүлдү. Бегайым Асымбаева, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас району.